Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Совет бийлигинин алгачкы жылдарындагы маданияттын өнүгүшү. Элге билим берүү, маданиятты көтөрүү социалисттик курулуштун маанилүү тармагы болгон. Эң алгачкы милдет эл агартуу биринчи орунда турган. 1918-жылы апрелде Түркстан крайынын эл комиссарлар советинде эл агартуу комиссарлары түзүлүп, жерлерде элге билим берүү бөлүмдөрү иштей баштаган. 1918-жылы Бишкек уездинде 8.000 окуучу окуган. 69 Пржевальскийде 56, Ош уездинде 13 мектеп болгон. Эң алгач Эдисон кинотеатры иштей баштаган. 1918-жылы 9 мартта эң биринчи гезит Бишкек баракчасы чыккан. 1918-жылы аягында Пржевальский уездинде Пролетариаттын үнү экинчи уездик гезит чыккан. Кыргыз тилинде окуу китептерин жазып чыгарууда Арабаев, Тынстанов өзгөчө эмгек сиңиришкен. 1924-жылы Ишенал Арабаевдин кыргыз алифбеси Ташкенттен чыккан. Тынстановдун да кыргыз тилинде арналган китептери чыга баштаган. Улуттук мугалимдердин пионерлери Арабаев, Байгазаков, Сатылганов, Исаева, Даняров, Сүтүчеров, Кыдырбаев, Койгелдиев, Жуманазаровдор болушкан. Кыргыз улуттук мектептерди уюштурууда Ивановский, Локтенков, Сапожниковдор маанилүү роль ойношкон. 1929-жылы Кыргызстандын атайын орто окуу жайларын 100дөн ашуун адистер бүтүрүп чыккан. Ушул жылы Кыргыз педагогикалык техникумун 21, кийинки жылы 47 адис бүтүргөн. Алардын арасында Малдыбаев, Айтиев, Жантошев, Элебаев, Абдыкаимов, Маликов, Бөкөнбаев, Осмонов, Алыбаевдер болушкан. Сабаттуу, сабатсызды окут урааны жүргүзүлгөн. 1928-29 жылдары ликбездер латын алфавитине өтүшкөн. Бул алфавит сабатсыздыкты жоюуга арналган алгачкы кадамдар болгон. 1929-30 жылдары 100 000 адам окуп, 73 000 адам окуганды жана жазганды үйрөнгөн. 30-жылы Сабаттуу бол гезити чыккан. 39-жылы 9-дан 49 жашка чейинки адамдардын сабаттуулугу 78,3%, шаар калкынын 85% сабаттуу окуганды жазганды билишкен. 1937-жылы 12 техникум, 5 орто медициналык окуу жайлар иштеген. 32-33 жылдары Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институту ачылган. 1941-жылы 6 жогорку, 34 атайын орто окуу жайы болгон. 13 доктор, 45 кандидаттар эмгектенген. Кыргыз совет адабияты менен искусствонун өнүгүшү. 1924-жылы араб алфавитинин негизинде 7 ноябрда Эркинтоо гезити басылып чыккан. 1925-жылы 12 мартта орус тилинде Батрацкая правда гезити чыккан. 1926-жылы ноябрда Ленинчил жаш журналы, 1928-жылы жаңы маданият жолунда Дыйкан журналдары чыга баштаган. Кыргыз профессионалдык адабиятына Тынстанов, Баялинов, Элебаев, Жантошев, Карачев, Токобаев, Токомбаев, Сыдыкбековдор зор салым кошушкан. 1934-жылы апрелде Кыргыз жазуучуларынын биринчи съезди болуп, анын төрагалыгына Токомбаев шайланган. Кыргыз искусствосу. 1937-41 жылдары Кыргызстан жазуучуларын жетектеген Үмөталиев Манас эпосун жана Кенже эпосторду чогултуп жыйноодо зор салым кошкон. 1926-жылы профессионал артисттерди даярдоо үчүн музыкалык, драмалык студия ачылган. Аны алгач Куттубаев, Боталиев, Эшимбековдор бүтүрүшкөн. Театрга Күреңкеев, Орозов, акындар Акиев, Аликеев, Бөлөбаев, Манасчы, Мусулманкулов, Худул, Термечиков, Темир Комузчу, Байбатыров чоң салымдарын кошушкан. Окуу жайлардын ачылышы. 1930-жылы Республикалык музыкалык драмалык студия, 1935-жылы Фрунзеде орус драма театры ачылган. 1936-жылы Кыргыз мамлекеттик театры Кыргыз музыкалык драма театры болуп кайра түзүлгөн. 1938-жылы Бөкөнбаевдин Алтын кыз, 38-жылы Ажал ордуна драмасы, 39-жылы Айчүрөк операсы коюлган. Улуттук музыка. 1920-30 жылдары Кыргыздын улуттук музыкасы да өнүккөн.
1939 жылы Малдыбаевдин жетекчилиги астында Кыргызстан композиторлор союзу уюшулган. Кыргыздын улуттук музыкасын жазып алуу, аларды изилдөө иши колго алынып, бул багытта Затаевич чоң эмгек жасаган. Көркөм сүрөт өнөрү. Согуштун алдында Кыргызстанда көркөм сүрөт өнөрү өнүккөн. 1934-жылы Кыргызстан сүрөтчүлөр союзу уюштурулуп, аны Чуйков жетектеген. 1935-жылы Кыргыз мамлекеттик сүрөт галереясы уюштурулган. 1939-жылы көркөм сүрөт окуу жайы ачылган, республикага Мануйлова жана башка сүрөтчүлөр келишкен. 1939-жылы 29 майдан 30-июнга чейин Москвада өткөн Кыргызстан искусствосунун 10 күндүгү өткөн. Ага улуттук искусствонун 550 чеберлери катышкан. Алар койгон 14 спектакльди 30 миңден ашык адам көргөн. Кыргыз мамлекеттик филармониясы Эмгек Кызыл Туу ордени, Кыргыз мамлекеттик филармониясы Эмгек Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Кыргыз искусствосунун 71 ишмери СССРдин ордени менен жана медалдары менен сыйланган. Тема боюнча суроолор. Сабатсыздыкты жоюу иши кандайча жүргүзүлгөн? Сабатсыздыкты жоюуда эмгек сиңирген туңгуч окумуштуулар жөнүндө айтып бергиле. Кыргызстанда жаштарга билим берүү кандай ишке ашкан? Кыргыз профессионалдык адабияты кандайча өнүккөн? Кыргыз улуттук музыкасынын өнүгүшү жөнүндө айтып бергиле. Улуттук сүрөт өнөрүн кимдер өнүктүргөн?